Кыргызстан канча жылдан бери же эгемендик алгандан бери ушул өнүгөбүз, өсөбүз деп ар кандай жолго, ар кандай кадамдарга барып келдик, бирок кандайдыр бир деңгээлде жок десек жаңылышабыз, өспөй атабыз, өнүкпөй атабыз десек туура эмес болсо керек. Кандайдыр бир деңгээлде өсүү, жылуу бар да. Бирок биз ойлогондой, биз талап кылгандай, жаштар ойлогондой, жаштар талап кылгандай өнүгүү, өсүүнү көрө алган жокпуз. Ошондойбу? Же андай эмеспи? Мен ойлойм, ушул бирден бир биздин бир кемчилигибиз ошол илимден, билимден алыстагандын белгиси болсо керек. Бизде өнүгүү, өсүүнүн, алдыга жылуунун бир эле жолу бар. Ал ушул жаштарыбыз илимдүү, билимдүү болгондо гана өнүгөбүз, өсөбүз. Башка жол жок. Качанда биз жаштар илимдүү, билимдүү болсок, жаштар туура илимди алсак, убактыбызды туура колдонсок, ошондо гана өсөбүз, өнүгөбүз, алдыга жылабыз. Башка жол жок. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримдеги эң биринчи аят, эң биринчи чакырык бизге икра деген чакырык келген, окуу деген. Билесиздер, арабтар эң артта калган калк болгон. Эң жапайы, эң артта калган калк болгон. Пайгамбар келгендеги эң биринчи чакырык икра, окуу деген чакырык менен келди. Икра бисми роббикеллези халак. Жаратуучу Роббиңдин аты менен оку. Икра, калем менен жазууну үйрөткөн Роббиңдин аты менен оку деген чакырык келди. Ушул чакырыктын негизинде анан кийин ошол байкы эң артта калган калк, эң артта калган арабтар алдыга жылды, өнүктү, өстү, байкы кат жазышты билбеген, окушту билбеген эл ошонун арты менен өнүктү, өстү. Эгерде тарыхка көз чаптырсак, Европадан батыш өлкөлөрү бүтүндөй барып, ошол илим, билим өнүккөн, халифалык өнүккөн мезгилде мусулмандарга барып таалим, тарбия алган. Бир мезгилдерде. Качанда илим, билим өнүккөндө. Качанда мусулмандар илимден, билимден алыстап кеткенде көп нерсени жоготтук. Ошондуктан мен айтат элем, азыр бизде Кыргызстандын өнүктүрүүнүн бир жолу, бир гана жолу бул жаштарыбызды, балдарыбызды, өзгөчө жаштарыбызды илимге, билимге үгүттөп, илимдүү, билимдүү жаштар кылсак гана өнүгөбүз. Бизди билесиздер, бизге ушундай бир түшүнүк келген. Кыргыздар илимсиз, билимсиз адам болуп, анан кийин качанда орустар келип илимдүү, билимдүү, кас сабатты үйрөткөн деген бир түшүнүк пайда болгондо, бул туура эмес түшүнүк. Биз ошолор келгенге чейин өзүбүздүн кыргыздын маданияты, кыргыз каттаныган, сабаттуу адамдар болгон. Бирок алар келгенден кийин алар өзгөртүп, биздин тамгабызды өзгөртүп, биздин жүрүм турумубузду өзгөрткөндөн кийин биз өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз жакшы байкабай калдык, өзүбүз билбей калдык. Ошондуктан анан кийин башкадан бизге башка тамгаларды үйрөндүк, анан башкадан илимге башкадан кадам таштадык. Ошентип биз канча жыл, канча кылым артка кеттик да. Анан кийин могул эгемендүү алгандан бери ар сүрөбүз, бери сүрөбүз, ар талашабыз, бери талашабыз. Ар 3 жылда, ар 4 жылда чылып көтөрүш кыла коебуз, башка кыла коебуз. Баары ушул өнүгүүнүн жолун издеп келатабыз да. Өнүгүүнүн бир гана жолу бул өзгөчө биз, мына сиздер, жаштар, биз балдарыбызды, кыздарыбызды, жаштарыбызды илимге, билимге сугарсак, илимге, билимге үгүттөсөк, ошондо гана өнөт экенбиз, ошондо гана өсөт экенбиз. Илим, билим болбогон жерде эч качан өнүгүү болбойт. Эч качан өсүү болбойт. Китеп окулбаган жерде эч качан өнүгүү болбойт, эч качан өсүү болбойт. Мына ошону бир билип коюңуз.
башка алыска кетпейлик. Өзүбүз Инналлаха ла югайру би кавмин хатта югайру би анфусихим. Алла Таала эч бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүн өзгөртпөй сайын деген. Оболу биз өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Оболу биз илимге, билимге жаштарыбызды, балдарыбызды багыттап жатабызбы же жокпу деген суроону ар бир адам өзүнө бериш керек. Мен илим билим окуп жатамбы, мен күн сайын китеп окуп жатамбы деген суроону ар бир өзүбүзгө беришибиз керек. Мен илимге кадам таштадымбы? Ушу Кыргызстандын өнүгүшүнө, өзүбүздүн өнүгүшүбүзгө, келечектеги муунун өнүгүшү үчүн мен кадам таштап жатамбы? Менде кадам барбы? Менде бир аракет барбы? Менде бир ой барбы? Менде бир кам барбы? Мен окуп жатамбы деген суроону өзүбүз ар ким өзүбүзгө суроо берсек, ачык айкын чыгат. Мен ойлойм, ушул телефонго, соц тармакка кирген убакытты эгерде жаштарыбыз илимге, билимге коротсок, китепке коротсок, биз алда канча жыл мурун өнүгүп, өсүп кетмекпиз да. Алда көп нерсени билип коймокпуз. Бирок заман ушундай экен. Ар кандай азгырыктардан улам, ар кандай адамды илимден, билимден аларды кыла турган нерселер келип атат. Жаштарыбыз кээде туура ал тараптан пайда алсак болот. И жаман жака колдонсок болот. Көпчүлүк учурда биз пайдасына эмес, зыян тарапка колдонуп койгондугу үчүн илимден артта калып баратабыз. Ошондуктан келечегибиз жаркын болсун десек, келечегибиз ачык айкын болсун десек, эң оболу, эң биринчи илимге кадам ташташыбыз керек экен. Илим, билим болгон жерде өнүгүү болот. Илим, билим болгон жерде өсүү болот. Ошондуктан диндеги эң биринчи аят, эң биринчи чакырык эмне жөнүндө түштү? Окуу деген аят түштү. Мына караңыз. Кур'ан-ы Керимде алим, билүүчү, бил, үйрөн деген сөздөрдүн баарын чогулсак 865 жолу кайталаныптыр. Үйрөн, илим ал, оку, алым бол, билүүчү бол деген сөздөрдүн баарын чогулсак 865 жолу кайталаныптыр. Ар бир сүрөдө илимге, билимге чакырган аяттар бар экен. Ар бир сүрөдө. Элестетип көрө бериңиз. Биз өкүнүчтүүсү баягы ушунчалык көп чакырылган Кур'ан-ы Керимди окуганыбыз менен кээде амал кылбагандыктан уламбы, артка карап бараткан сыяктуубуз. Ошондуктан бүгүн мен сиздер менен жакындан баарлашып, Кудай буйрса, жаңы бир кадамдар, өзгөчө жаңы келип, жаңы окуу жылы башталып, айыл жергесинен биринчи кадам таштап келген студенттерибиз бар. Мен ойлойм, ушул бүгүндөн баштап жашообузду өзгөртсөк, бүгүндөн баштап илимге, билимге болгон багытыбызды өзгөртүшүбүз керек экен. Илимдүү, билимдүү бар адамдар үчүн бул дүйнө кооз болуп турат экен. Баягы кээде эмне деген сөз бар го? Сулуулук дүйнөнү сактап турат деген сөз бар го. Ал мен ойлойм, бир башкача таризде илимдүү, билимдүү адамдар дүйнөнү сактап турат экен. Ошон үчүн кээ бир алдымдарыбыз айткан экен. Эгерде илимдүү, билимдүү адамдар болбосо, адамдар айван сыяктуу болуп кетет эле. Келбехейм деп келет экен да. Эгерде илимдүү, билимдүү адамдар болбосо, адамдар ушунчалык бузулат экен. Ошондуктан ал-уламау кан-нужум деп коет экен. Алымдар жылдыз сыяктуу дейт экен да. Алымдар жылдыз сыяктуу. Кур'ан-ы Керимде алымдарды, билүүчүлөрдү Кудай Таалам жылдызга окшотуптур. Эмнеге билесиздерби? Эмнеге Алла Таала илимдүү, билимдүү адамдарды жылдызга окшоткон? Билгендер барбы? Намаз окуганда неме болуп турат дейт го? Караңгыда жарык берип турган. Азаматсыз бирөөсүн тапты, азаматсыз караңгыда жарык берет. Жылдызга карап жол табабыз. Дагы? Башка? Азаматсыз. Алла Таала алымдарды, илимдүү, билимдүү адамдарды жылдызга окшоткон. Кан-нужум деген, жылдыз сыяктуу деген.
Жылдыздын эң биринчи пайдасы ааламды кооздоп турат экен. Жылдыздар бар үчүн аалам кооз татынакай көрүнүп турат экен. Жылдыздар болгон үчүн. Жылдыздар болбосо кап караңгы көрк жок экен да. Бул дүйнөдө дагы арабызда илимдүү, билимдүү адамдар болгон үчүн дүйнө кооздолуп турат экен. Мына биздин кийимдерибиз ушу бүт илимдүү, билимдүү адамдардын эмгеги. Үстүбүздөгү мына жарык илимдүү, билимдүү адамдардын эмгеги. Мына микрофон илимдүү, билимдүү адамдардын эмгеги. Камера илимдүү, билимдүү адамдардын эмгеги. Мо китеп илимдүү, билимдүү адамдардын эмгеги. Телефонубуз илимдүү, билимдүү адамдардын эмгеги. Ушул аалымдар болгон үчүн, илимдүү, билимдүү адамдар болгон үчүн дүйнө кооз экен. Аалымдар, илимдүү, билимдүү адамдар дүйнөнү кооздоп турат экен. Илимдүү, билимдүү адамдар ушул дүйнөнү алдыга сүрөп, алдыга жылдырып, өнүктүрүп, өстүрүп турат экен. Биз минип аткан унаалар, биз отуруп аткан самолеттор, биз көрүп турган бүтүндөй ушул жерде көзүбүзгө көрүнгөн, сыртта көзүбүзгө көрүнгөн бардык нерселер кимдердин эмгеги? Илим, билимдүү адамдардын эмгеги. Ошо илимдүү, билимдүү адамдар болгон үчүн бул дүйнө көрктүү, кооз, татынакай. Эрте менен турсаң рахат аласың, кечинде олтурсаң рахат аласың, керип моту олтурсак рахат алабыз, кийим кийсек рахат алабыз, телефонубузду көрсөк рахат алабыз, саатыбызды карасак рахат алабыз, турган жерибизден рахат алат экенбиз. Илимдүү, билимдүү адамдар болгон үчүн. Жылдыз адам баласы жерде болсун, сууда болсун, кайсыл жерде болбосун, ошол жылдызга карап жол табат экен. Биз дагы адам баласы ошол илимдүү, билимдүү адамдарга карап жолубуз түздөлүп турат экен. Илимдүү, билимдүү адамдар бизге багыт берип турса, түз багыт берип турса, туура багытты берип турса, адал арамды үйрөтүп турса, жаман нерседен кайтарып турса, ошондо эмне болот экен? Аалам татынакай көркүнө келип турат экен. Аалымдар, билимдүүлөр, илимдүүлөр бар үчүн биз туура жолдон адашпай, туура жолдо, туура багытта кетет экенбиз. Жылдыз дардын дагы бир эмгеги, кечинде карасаңыздар жылдыздар учат, билесиздерби? Эмнеге учат, билесиздерби жылдыздар? Физикалык жакка караганда эмне болот? Уюп дегендей. Хадистерде келген маалыматтарга караганда, Кудай Таалам периштелерге адамдардын тагдыры жөнүндө, адамдардын келечеги жөнүндө, адамдар жөнүндө Кудай Таалам периштелерге кабар берет экен да. Анан жер бетиндеги жин шайтандар ошол кабарды, бизде бакшы, баякы немелер бар го. Мына ошол жин шайтандар менен иштейт экен. Анан ошол асманга Алла Таала менен ушу периштелерге айтылган сөздү угуш үчүн шайтандар асманга көтөрүлөт экен. Ошондо жылдыздар менен ошол жин шайтанды уруп турат дейт. Кээ бирөөлөрү бирок эмне болуп калат дейт. Ошол жактагы маалыматтардын кээ бирөөсүн угуп калышы да ыктымал дейт. Ошо жылдыздар шайтанды уруп турат. Аалымдар дагы кудум ушул сыяктуу, илимдүү, билимдүү адамдар да кудум ушул сыяктуу. Элдин арасынан, адамдардын арасынан эл бузарлар чыгат, журт бузарлар чыгат, акчага алдангандар чыгат. Адамдарды адаштырууга, башка багытка буруп кетүүчүлөр чыгат. Ошондо аалымдар деп олтура бербестен, ошо жылдыздар сыяктуу эмне кылып туруш керек экен? Тосуп, могул туура эмес. Моундай кылышыбыз керек. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып туруш керек экен. Ошондуктан Алла Таала аалымдарды эмнеге окшотуптур? Жылдыздарга окшотуптур да. Ааламды кооздоп турган үчүн. Илимдүү, билимдүү адамдар ааламды кооздойт экен. Сиздер эгерде илимдүү, билимдүү болсоңуздар, келечегибиз алдыда. Сиздер илимдүү, билимдүү болсоңуздар, Кыргызстандын келечеги аябай кооз, жаркын келечегибиз алдыда да. Эгерде жаштарыбыз илимдүү, билимдүү болсо. Şu жаштарга карап, эртеге илимдүү, билимдүүлөргө карап арттагы көч улап кетет экен да. Ошондуктан жаштар убактыбызды текке кетирбестен ар дайым илимге, билимге багытташыбыз керек экен. Билгенден кийин биз билген нерсебизди өзүбүзгө сактабай, ошондуктан бизде ушундай хадистер келет.
билген нерсесini адамдарга айтпаса, өзү билип алып эле кээ бир адамдар бар. Маалыматты бирөөгө бергиси келбейт. Өзүндө бар да маалымат, илим, билим бар, бирок айткысы келбейт, айтпайт. Кээде адам баласында кызганыч болот. Айтсам билип алат, ушул мен гана билейин, мен гана өзгөчөлөнүп турайын. Адам байкы эң чоң баалуулугу маалымат менен баалуу, илим, билим менен бааланат экен да. Анан кээде айткысы келбейт да, ошол адамдар кыяматта оттон болгон баягы жүгөн менен жүгөндөлөт деп айтылып келет да. Ошондуктан билдиңби, үйрөндүңбү, ошол нерсени жеткизиш керек экен, үйрөтүш керек экен. Уккусу келбегендерчи? Жок, бизде кыргыздарда жакшы сөз бар, өзү баягы сууну сиңген жерге эсеп, анан кийин сөздү уккан жерге айт деген сөз бар да. Бирок бизде мындай. Мен көп кайталайм да. Кайсыл жерге барбайын. Сөз бул сыйкыр да. Сөз бул керемет да. Кээде адам укпайт да. Айтсаң жаман көрөт, кээдечи. Уккусу келбейт. Жаман көрөт. Кээде сени жулмалайт. Бирок жүрөгүндө эмне болот? Бул жеринде кичинекей точка пайда болот. Адам таасирленет. Адам каалайбы, каалабайбы жанындагы адам менен сүйлөшкөн адамдан таасирленет. Шуну билесиздерби? Табиятынан ушундай. Баарыбыз ушундайбыз. Жаныбыздагы адамдан каалайсызбы, каалабайсызбы таасирленебиз. Жыда калса айвандан адам таасирленет экен. Адам эмес, айвандан. Кой кайтарып жүргөн адамга койдун кадимкидей сыпаты өтөт. Билесиздерби? Кадимкидей момун, жош, тур десең тур, кетсе кет деген. Жылкы менен жүргөн адамдарга кадимкидей жылкынын сыпаты өтөт. Текебер, колунда эч нерсе жок болсо дагы тет асманда жүрөт, мурда асманда жүрөт. Айвандын сыпаты өтөт экен кадимкидейчи. Баягы төөн менен жүргөндө төөнүн сыпаты өтөт кадимкидей. Бул айван менен жүргөн адамдардын элестете бериңиз, эми адамдын сыпаты кантип таасирленбейт. Каалайбы, каалабайбы, адам бири-биринен таасирленет. Сөздү угабы, укпайбы, ал таасирленип жатат. Билесизби? Кээ бир үй бүлөлөрдү карасаңыздар, аялы күйөөсүндөй, күйөөсү аялындай ой жүгүтүп калган адамдар бар. Окшош, эч кандай айырмасы жок. Байкайсыздарбы, байкабайсыздарбы? Ушул таасирде кээде жада калса түсү, келбети бири-бирине окшошуп кетет. Басышы, кыймылы, көзүнүн кыймылдашы, колунун кыймылдашы баары окшошуп кетет. Бул табият ушундай. Ошондуктан биз ойлобошубуз керек. Менин сөзүмдү укпай жатат. Биздин сөзүбүздү угуш шарт эмес. Илимге, билимге, жакшылыкка чакырганда бизди угуш шарт эмес. Бизди сиздин сөзүңүздү угуп 100% амал кылышы шарт эмес. Биздин максат эмне? Жеткирүү. Ал угабы, укпайбы, амал кылабы, амал кылбайбы, ал биздин иш эмес. Биздин максатыбыз илимди, билимди жаштарга жеткизип коюу, айтып деп түшүндүрүп коюу. Анан ал өзүнүн иши. Кааласа сиздин сөзүңүзгө амал кылсын, кааласа амал кылбасын. Бизге ал кызыктырбайт. Ошондуктан пайгамбар да келди да. Мен жакындарымы, оболу өзүнүн туугандарыны жакшылыкка чакырайын деп, анан алар келбей койсо капы болгондо Алла Таалам сенин озыйпаң адамдарга жеткирүү, аларды туура жолго багыштоо кимдин жолу деди? Менин Кудай Таалам өзүнүн иши деди. Ошондуктан кээде биз каалайбыз балдарыбыздын тез эле оңолуп жакшы жолго түшүп кетин каалайбыз, бирок Кудай Таалам каалабаса айлаганча. Кээде ушул ата-энебизди тез өзгөрүп, тез ушул туура эмес жолдон арагын таштап адам болуп кетсе экен деп ушунчалык аракет кылабыз, бирок натыйжа жок. Ал тавфик, жакшылыкка келүү ал Кудайдын иши экен. Ошондуктан биз илимди, билимди жеткизгенде биздин сөзүбүздү угабы, бирөөгө жагабы, бирөөгө жакпайбы, эмнеси жок, айырмасы жок, жеткизишибиз керек экен, айтышыбыз керек экен. Демек, Алла Таала алымдарды жылдыздарга окшотту 3 себептен. Биринчи, караңгыда жарык берет. Кооздоп турат. Жылдыз дүйнөнү кооздогондой илимдүү, билимдүү адамдар ааламды кооздойт. Экинчи, жарык берет. Нур берет, туура жолду көрсөтөт.
багыт берет жылдыздар. Кодум ушундай аалымдар дагы арабызда аалымдар болсо нур берет, бакыт берет, чыргал берет, туура жолго багыттайт экен. Үчүнчү, ошол адашкандар болсо, туура эмес багыттарга турган болсо, жин шайтанды жылдыз уруп өлтүргөндөй, эмне аалымдар дагы адашкандарды туура жолго багыттап турат экен. Илим билимде негизи bizde 3 olturuş болуш керек экен. Илим билимде bizde 3 olturuş болуш керек экен. Эгер өнүгөбүз десек, эгер өсөбүз десек, алдыга жылабыз десек, bizde 3 этап болуш керек. Биринчи этап. Билбегенибизди билгендерден үйрөнүшүбүз керек экен. Мугалим кармалыш керек. Адам кээде өзү чукуланып, өзү китеп издеп окушу мүмкүн, өсүшү мүмкүн, бирок баары бир ага эмне керек? Багыттоочу керек, устаз керек, мугалим керек. Билбеген нерсесини өзүнө караганда билимдүүрөөк, өзүнө караганда көптү билген, ой жүгүртүүсү терең, көптү көргөн бир мугалим керек. Эң биринчи олтуруш өзүнүн жогору адамдан илим алыш керек экен. Экинчи, өзү теңдүү, өзү курактуу адамдар менен олтуруп, китеп окуп, талкуулаш керек экен. Өзүң теңдүү, илимиң, билими сен сыяктуу адамдар менен олтуруп, китеп окуп, ошол нерсени эмне кылып туруш керек экен, илим билим жөнүндө эмне кылып туруш керек экен, талкуулап туруш керек экен. Үчүнчү, өзүнүн илимсиз, билимсиз, өзүнүн бир аз төмөндөгү адамдарга билген нерсесини үйрөтүш керек экен. Балдарыңа үйрөт, биринчи курстарга үйрөт, жаңы адамдарга үйрөт. Билген нерсеңди, окуган нерсеңди үйрөтүп турушуң керек экен. 3 олтуруш болсо, ошондо адам илимге, билимге тез согарылат экен, тез өнүгөт экен, тез өсөт экен. Биринчи олтуруш эмне? Мугалимден сабак алабыз. Экинчи, өзүң теңдүү, өзүңдүн илим билими менен теңдүү адамдар менен талкуу. Үчүнчү, өзүңдөн төмөндөргө. Эң пайдалуусу кайсыл деп ойлойсуздар? Үчүнчүсү болуш керек. Биринчиси. Өкүнүчтүүсү сиздер тандаган эмес, эң пайдалуусу өзү курактуу адамдар менен олтуруп талкуулаган эң пайдалуу экен. Кээде мугалим билбеген нерсени 10 адам олтуруп алып, бир теманы алып алып, ошол тема туурасында изилденип, окуп, чокуп, келип анан талкуулап, жок, паланча мындай деген, жок, андай болот, мындай болот деп талкуулаган илимдин, билимдин өнүгүүсүнө эң чоң, эң зор салымын кошо турган ушул этап экен. Мага ошол устаздарым ушинтип айтса, мен дагы кээде түшүнчө эмеселимде кантип эле деп ойлочумун да. Мен студент мезгилимде кадимкидей ушул нерсени практикадан өткөздүм. Сабак алам, өзүбүз курактуу балдар менен чогулабыз да, талкуулайбыз да. Ал жактан, бул жактан 10 адам 10 түрдүү ой пикир болот. Дестерби? Бир эле сөздү 10 адам 10 кылдуу түшүнөт. Ар кандай түшүнөт. Анын изилдөөсү башка, бунун изилдөөсү башка, тигинин изилдөөсү башка. Анан кээде түшүнбөй калган жер бизде 3-4 ой пайда болот да. Бир теманы талкуулайбыз, эң негизги бир 3-4 ой пайда болот. Анан мугалимдерден, илимдүү, билимдүү адамдардан барып, ошол теманы түшүнбөй атабыз деп сурасам, ошол биз сүйлөгөн теманын, биз баягы 3-4 теманы ошол негиз болсо керек деген темадан чыга алган жок мен. Мугалимден ала турган нерсени студент өзү монтип изилденсе көп нерсени үйрөнүп койт экен. Бул биринчиден. Экинчиден, мугалимден көп нерсени угабыз, бирок тез унутабыз. Беребиз, бирок унутабыз. Талкуулап, талашып, тартышып, жок, андай болбойт деп кээде тамашалашып, кээде илим билимде кээде кызыккандуулук алып урушасың, кээде бири-бириңди жаман көрөсүң, кээде бири-бириңди колдойсуң. Ушинтип олтуруп, илим кадимкидей адам баласына сиңет экен. Ошондуктан эң пайдалуусу кайсыл илим экен? Өзүң курактуу адамдар менен олтуруп алып талкуулоо. Ошондуктан мен сиздерге сунуштайм. Студенттер, үй бүлөлүү адамдар, үйдө күн сайын китеп окуп, балдары менен, кыздары менен 2 бет, 3 бет, 4 бет окуп, ошол нерсени талкууласаңыз, балдардын эсинен чыкпайт, өмүр бою эсинен чыкпайт. Студенттер өзүңөрчө чогулуп алып, 4-5 бетти окуп алып талкууласак, жок, мындай болот, тигиндей болот. Адам кээде китепти окуган сайын башка бир түшүнөсүң алат адам. Бир эле китепти, бир эле бетти 2 жолу окусаң, 2 башка түшүнөсүң. 3 жолу окусаң, 3 башка түшүнөсүң. Кээде адам баласынын секунд
акылы башка жака кетет. Кетет, ошол окуган жерин окуй берет, ал көзү менен окуй берет да, бирок түшүнбөй калышы толук ыктымал. Сен түшүнбөгөн жерде бул түшүнөт, бул түшүнбөгөн жерде бул түшүнөт, ушинтип баягы 100% түшүнүк талкуулаганда келет экен. Ошондуктан 3 олтуруш илимдин 3 этабы ар бирибизде болуш керек экен. Мына үй бүлөдө болсун, мына немеде олтурасыздар, илим билимди үйрөнгөн нерсени, уккан нерсени бала чакага, жакындарыбызга айтып деп, ушундай 3 этап менен илим үйрөнүш керек экен. Алла Таала илимдүү, билимдүү адамдардын даражасын көтөрөт. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы кайсыл жерге барбаган илимдүү, билимдүү адамдардын даражасы бийик болот. Ошондой эмеспи? Жашың кичинекей, бирок илимдүү, билимдүү болгон үчүн Алла Таалам ал адамга сый берет, ал адамга сүр берет. Маркум Чубак ажыбыз өтүп кетти. Чубак ажы көз жумганга чейин көп адам анын 45 жаштагы ошол баягы ушунчалык Кыргызстанда талкуу болуп, күгүү болуп аткандагы мезгили 40 жаштагы мезгил экендигин көп адам билген эмес, байкаган эмес. Качанда көз жумганда 46 жашта беле деген түшүнүк пайда болду. Ошондой эмеспи? Кудай Таала илимдүү, билимдүү адамга ушундай сүрү берет. Ал кээ бир 90 жылда, 100 жылда кыла албаган ишти, жок 40 жылда эмес, 36-37ге чейин ал киши илим издеди. Кел бир 10 жыл гана кызмат кылды, 10 жылда ушунчалык ар бир адамдын жүрөгүнө кире алды. Намаз окуйбу, окубайбы, ар кимдин жүрөгүнө кире. Жаш балдардын дагы жүрөгүнө кирди. Менин Чубак ажы өткөндө кызым 3 жашта, 4 жашта эле. Чубак ажы өтүптү десем, менин 3 жаштагы кызым ыйлады. Элестете бериңиз. Ал ким да 3 жаштагы иш жака чыга элек, кыз мен Чубак ажы өтүп кеттиби деп 3 жаштагы кызымдын жүрөгүнө уже орун тапканда, Кудай Таалам илимдүү, билимдүү адамдарга ушундай даража берет. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Алла Таала иман келтирип, илим, билим талап кылган адамдардын даражасын Кудай Таалам бийик кылып коет деген. Кайсыл тараптан болсун. Бизде кээде илим, билим десе, жалаң бир тарапты түшүнгөн адамдар бар. Кээде илим, билим десе, дин тарапта түшүнгөн адамдар жалаң байкы дини алымдар түшүнөт. Кээде илим, билим деп байкы динден алысыраак адамдар айтсаң, жалаң кимдер түшүнөт? Байкы философ, доктор, наук булар түшүнөт. Булардын баары негизи илим, билимдүү адамдар деп эсептелинет. Бул дин тарабынан алым, бул физикадан алым, бул математикадан алым. Ошондуктан бизде ислам дининде илимди, билимди бөлмөй жок. Баарына бирдей карашыбыз керек. Бизге ушундай бир мезгилде де туура эмес түшүнүк келген, илимди, билимди бөлүп, бул тарапка башкача көз караш менен, бул тарапка башкача көз караш менен карагандыктан биз өнүгө алган жокпуз. Биз өсө алган жокпуз. Кээ бир адамдар мындайда илим, руханий дүйнөдөгү илим, билим куштун бир канаты сыяктуу. Табият илими, математика, физика, башка жана башка илимдер куштун экинчи бир канаты. Эгерде бир канат менен уча албагандай, экөө бирикмей сайын эч качан өнүгө албайт, эч качан өсө албайт. Ошондуктан биздин өнүкпөгөнүбүздүн, өспөгөнүбүздүн дагы бир себеби ушул. Бир тарапка гана басым жасайбыз, могул тарапка кирип кеткенбиз да, ушул жактын фанаты, а бул жактын адам не деп коет, баягы билбеген адам өзү билбеген нерсенин душманы болот да. Өзү билбеген нерсеге душмандык, карама-каршылык көрсөтө берет. Буларга душман. Буларга душман болуп калгандыктан өнүгө албадык, өсө албадык. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде «Иқра бисми роббикаллази халак». Алла Таала жаратуучу Роббиңдин аты менен оку деп айтып атат. Ошол жерде алымдар, тафсирчилер айтат, Кудай Таалам бизге ишарат берип атат, илимди, билимди окугун, руханий дүйнөңдү дагы, дини илимди дагы
жаратылыш илимин дагы. Жаратуучу Роббиңдин аты менен окуу деген сөздүн ичинде жаратылыш илимин дагы окугун деген сөз жатат деп айтат. Ошондуктан эч качан илим ушинтип экиге бөлүнбөш керек экен. Баягы мен устазым айтып койчу эле. Хутба айтып атсаң, хутба айтып атканыңда минбарга чыгып, жумагыда хутба айтып атканыңда эгерде адамдар мындай уктап кетип атса, анта фашил деп койчу да. Сен ийгиликсиз хутба айтуучусуң, адамдарды анткени сен уктатып атасың деп койчу эле да. Мен кээ бирөөлөрдүн мындай болуп кеткенин көрүп, мен өзүмдө ушул устаздын сөзүн эстеп атам да. Баягы сүйлөгөндө балким талап кылганын бере албай атамбы, сөзүмдү жеткиликтүү түшүндүрө албай атамбы, кимдир бирлердин уйкусуна көздөрү илинип кеткенге себеп болдум. Ошойт. Биз алымдарды жылдыздарга окшоттук. 3 себептен. Биринчиси Коздойт. ааламды коздойт. Караңгыда жарык берет. Адашканды түздөйт. Биз илимге, билимде 3 этап болуш керек дедик. Биринчи этап өзүңдөн жогору мугалимден сабак алышың керек. Экинчи өзүң теңдүү адамдар менен талкуулоо. Үчүнчү билгениңди ошол билбегендерге, өзүңдөн төмөнүрөөк адамдарга илимди, билимди үйрөтүү деп айтты. Илим, билим алган болсок, бейиш жолу биз үчүн жеңил болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Мен салака тарикан ялтамусу фихи илман, саххалаллаху лаху тарикан илал жанна." Кимде ким илим талап кылып жолго чыккан болсо, Кудай Таалам ошол адамга бейиштин жолун жеңил кылат деди. Илимдүү, билимдүү адам көпчүлүк учурда адашпайт. Илимсиз адам, билимсиз адам көпчүлүк учурда адашат. Илимдүү, билимдүү адам bir gün болбосо bir gün Кудайын тааныйт. Bir gün болбосо bir gün акыйкатка жетет. Изилденип жүрүп жетет. Ошондуктан пайгамбар айтып атат, кимде ким илим издеп жолго чыккан болсо, эмне деди? Алла Таала ага бейиштин жолун жеңил кылат деди. Бул жерде хадис келип атат. Пайгамбарыбыз айтып атат, илим талап кылган, илим үйрөнөм деп чыккан адамдарга периштелер канатын жазат деди. Кайсыл жерге bir адамдар илим, билимди үйрөнөм деп, динимди үйрөнөм деп, ыйманымды үйрөнөм деп чогулган болсо, ошол жерге периштелер канатын жазат. Мен кепилдик берем. Азыр биздин арабызда бизге канатын жазган периштелер бар. Биз бул жерде илимге, билимге, ыйманга чакырылып аткан жерде арабызда периштелер бар. Сиздер келип кадам таштап ушул жерден тиги алыстан бери издеп bir нерсени үйрөнөйүн, bir нерсени билип алайын деп келатасыздар. Сиздердин ар бир канатыңыздар, басканыңыздардын астына периштелер канатын сунуп келди. Хадистерде ушинтип келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Хадисте, мен хадистин текстин сиздерге окуп берип коеюн. Аби Дарда радияллаху анху قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Kimde kim ilim izdep жолго чыккан болсо, Кудай Таала мага бейиштин жолун жеңил кылат деди. Wa innal malaikata latadaw ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Илим, билим үйрөнөм деген адамдардын буттарынын астына периштелер канатын жазат деди. Wa innal alima la yastaghfiru lahu Men fis semavati ve men fil ard hatta al hitana fil ma. Жада калса илим, билим издеген адамдарга асман, жердегилердин баары кечирим сурайт. Кудай ушунун күнөөсүн кечире көр. Кудай ушунун күнөөсүн кечире көр. Билип билбей кылган күнөөсүн кечире көр деп жада калса деңиздеги киттер дагы ошол адамга истигфар айтат, кечирим сурайт дейт. Wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sa'il kawkab. İlimli menен ilimsizdin ayırması ay menен jönököy başka yıldızlar siyaqtı dedi. İlim, bilimdүү menен ilimsizdin ayırması emne dedi? Ay menен başka mayda bıraç yıldızlar siyaqtı. Ve innel ulema varasatul enbiya. İlimdүү, bilimdүүлөр bular paygambarlardın muraskerleri. Paygambarlar baylık muras kaltırgan emez,
пайгамбарлар илим билим мурас калтырган. Ошондуктан сурашкан экен. Акча жакшыбы, байлык жакшыбы, мансап жакшыбы же илим жакшыбы деп сурашканда, алымдар айткан экен, илим эң жакшы. Адам мансап бир күн келет, бир күн кетет. Мансапты коруш керек. Мал, акча, байлык бир күн келет, бир күн кетет. Акчаны корбосаң ал да кетет. Илим, билим ал сени коруйт. Илим, билим сени өстүрөт. Илим, билим сага акчаны, мал, мүлктү алып келет. Илим, билим сага мансапты алып келет. Бардык нерсени алып келген. Ал эмне деди? Илим, билим деди. Абдуллах бин Аббас деген сахаба болгон. Кичинекей сахаба да. Пайгамбар сахабалар чоң сахабалардын арасында ал 10 жаштагы бала эле. Умар радиаллаху анху сахабалардын жыйындарына ошол Абдуллах бин Аббасты дагы ээрчитип кетчү. Эч ким сүйлөбөй, эч ким таппай калган илимди кээде Абдуллах бин Аббас айтчу. Илим, билимди пайгамбардан уккан хадистери. Кичинекей баланын, кичинекей 10 жашар баланын даражасын Кудай Таала ушул илим, билими менен даражасын ушундай бийик кылып койду. Илим, билим алсак, абыройубуз бийик болот. Илим, билим алсак, байлык өзү артыбыздан чуркайт. Илим, билим алсак, өнүгөбүз. Илим, билим алсак, өсөбүз, өнүгөбүз, алдыга жылабыз. Илимден артта калсак, китеп окубасак, эч качан өнүгүү, өсүү болбойт. Кыргызстан Ислам университети ушул жаатта студенттер менен эле чектелбестен карапайым эл, жумурай журттун жалпылай баарыбыз ушул илимге, билимге басым жасайлы деп 2008-жылдан бери китеп окуу конкурсун уюштуруп келет. Мурун башында 500, 300, 400 адам катышчу. Анда почта менен тестти суроолор жөнөтүлүп, анан кийин почта менен суроолорго жооп берип, анан кийин жөнөтүлчү да. Почта менен келчү. 300, 400 адамдан келчү. Барып чоңоюп, сыйлыктарыбыз чоңоюп, 5000, 6000, 7000, 8000 адамга чейин жеттип олтурду. Ажы, умра, шундай сыйлыктарды берип олтуруп, былтыр 2021-жылы 21-жылы башында имамдарга, медреседеги мугалимдерге, медреседеги студенттерге деп китеп окуу конкурсун жарыялап, Бишкек шаарыбыздын дал ортосунан бир бөлмөлүү батир койгонбуз. Аны март мезгилинде сынак уюштурулуп, Ош шаарынан бир мугалим бир бөлмөлүү үйдү уткан. Бирок бизге көп чалуулар болду, көп бизди жемөлөлөр болду. Эмне үчүн силер үй койгон мезгилде имамдарга, анан кийин диний чөйрөгө, медресенин мугалимдерине деп эмне үчүн чектейсиңер? Биздин укугубузду тебеледиңер деген бизге көп таптануу болгондуктан улам биз ошол конкурс бүтүшү менен дароо бүтүндөй карапайым калкка, элге 3 китептен конкурс жарыялаганбыз. Биринчи китеп Ыйман бутактары деген китеп. Ыйман бутактары деген китеп. Ыйман бутактары деген ушул ыймандын 70-тен ашык бутагыны ар бирине тизмелеп үйрөткөн китеп. Мен ойлойм, бул китеп ар бир үйдө болуш керек деп ойлойм. Экинчи китеп Өчпөс өмүр деген ушул биздин Кыргыздын сыймыгы, ушул жердин ректору Абдышкүл Нурматовдун Өчпөс өмүр деген пайгамбарыбыздын өмүр баяны камтылган китеп. Үчүнчү китеп Бакыт ордосу деген үй бүлөлүк китеп. Бакыт ордосу, мен ойлойм, ар бир Бакыт ордосун окугандар бар арабызда? 1, 2, 10 адам экен. Мен ойлойм, ушул окуган адамдардан азыр ушу Бакыт ордосу кандай китеп деп сурасак, мен ойлойм, ар бир аял заты, ар бир эркек окуш керек деп насаат берсе керек деп ойлойм. Бакыт ордосу бул үй бүлөлүк китеп. Мен жеке пикирим боюнча турмушка чыга элек кыз, үйлөнө элек жигит ушул китепти окуп, бүткөндөн кийин турмушка чыгыш керек деп эсептейм мен. Үйлөнө элек жигит ушул китепти окугандан кийин, анан кийин үйлөнүш керек деп ойлойм. Ар бир үйдө, ар бир аялдын колунда, ар бир эркектин колунда болуш керек деп ойлойм.
анда санда китепти ачып окуп туруш керек деп ойлойм. Илим, билимдин дагы бир сыры бар да. Кээде биз ар нерсенин өзүнүн мезгили бар, убакыты бар да. Кээде туура эмес пайдаланабыз, андан кийин илимди ала албай калабыз. Кээде куптандан кийин кеч саат 7ден кийин, 8ден кийин математика, физика, бул жакта окуган фик китептери бар да. Бул китептерди кечинде окусаңыз түшүнбөйсүз да. Чарчагансыз, кыйналгансыз. Аларда мында акыл таза болуп турган учурда окуй турган илимдер бар да, билимдин ушундай. Аны чарчаган мезгилинде 10 жолу окуйсуң, 100 жолу окуйсуң, ал бул жериңен кирип, бул жериңен чыга турган. Ал жерде акылың таза, оюң таза, сонун болуп турган учурда окуй турган китеп да. Ал китептерди багымдаттан кийин эртең менен турганда окуш керек деп ойлойм. Математика, физика, фик, байкы оор сабактар бар го. Акыл калчай турган, ой жүгүртө турган. Акылың таза, дем алып, эс алгандан кийин окусаң, ошондо татынакай сонун түшүнөсүң да. Кээ бир китептер бар, жеңил. Аны ушу кечки саат 8ге жылдырыш керек. Аны эртең менен окуштун деле кажети жок да. Мен Бакыт Ордосуну ошондой китептерден деп ойлойм. Кечки саат 8ден кийин окуй тургандан кийин китептерден ойлойм. Жеңил, желпи, бирок адамды өнүктүрө турган, адамды өстүрө турган китеп. Биз ошол китеп окуу конкурсун уюштуруп жүрүп, элдин талабына ылайык китептерди жазганга аргасыз болдук. Иман бутактары элдин талабы. Кайсыл жерге аз бул жерден сурайлычы, иман деген эмне деген? Иман деген эмне деген? Я, ишеним, адеп аклак. Жакшы кулук мүнөз. Көзү көрбөгөн нерсеге ишенүү. Акыретке ишенүү. Иман бизге аба судай керек болгон нерсе. Аба судай керек болгон нерсе. Мында көрдүңүздөр, сиз айтып аткан биз мен ар бир жерге барсам, сөзсүз ушул суроону сурайм да. Көпчүлүгүбүздө иман деген түшүнүктө кыска түшүнүк бар. Кээ бирөөлөр намаз окуган, Куран жүргөн адамдардан иман деген эмне десең, намаз, орозо, зекет бол ушу менен чектелет. Бирөөлөрдөн сурасаң, иман деген эмне десең, адеп аклак. Бирөөлөр иман деген эмне десең, ордунан туруп кой. Ушундай түшүнүк менен түшүнүп жүрөбүз да. Имандын 70ден ашык бутагы бар. Сиз айтып аткан намаз имандын бир бутагы. Сиз айтып аткан адеп аклак имандын дагы бир бутагы. Сиз айтып аткан орозо имандын бир бутагы. Сиз айтып аткан үй бүлөдөгү мамиле имандын бир бутагы. Сиз айтып аткан уяттуулук имандын дагы бир бутагы. Сиз айтып аткан тазалык имандын бир бутагы. Имандын 70ден ашык бутагы бар. Биз кээде бир бутагын эле иман деп түшүнүп жүрөбүз да. Адеп аклак. Ата-энени сыйлоо. Негизи иман ушул 70 бутактын баарын камтыйт. Биздин 24 саат жашообуздун, адам баласынын жашоосунун баарын өзүнө камтыган сөз да иман деген сөз. Анан ушул 70 бутактын баарыны бирден тизмектеп түшүнүк берилген китеп да, иман. Элдин талабына ылайык. Анан кайсыл жерге барбайлык бизде ажырашуу көп. Кайсы, мен ойлойм, ар бирибизден чыгат. Менен дагы десек, жакындарыман, таякелериммен, бөлөлөрүмөн, жакка барсам, туугандарыман, жакыныман чыгат. Ар бир үйдө бир чоң, Кыргызстандын булуң бурчунда бир чоң түйшүк бар. Чоң бир проблема бар. Ал проблема үй бүлө проблемасы. Келишпестик. Күйөөсү менен аялы келишпей атат. Аялы менен күйөө келишпей атат. Жеңеси менен келишпей атат кыздар. Кайнене менен келишпей атат. Ушундай чоң проблема бар. Ошол проблеманы чечиш үчүн атайын Бакыт Ордосу деген китеп жазылган. Бакыт Ордосу деген. Эркек кандай болуш керек? Аялы менен кантип мамиле кылыш керек? Аял күйөөсү менен кантип мамиле кылыш керек? Келин кайненеси менен кантип мамиле кылыш керек? Ушундай жашоодогу проблемаларды чечип берүүчү жеңил желпи жазылган китептердин бирөөсү ушул Бакыт Ордосу деген китеп. Мен ойлойм, ар бир үйдө болуш керек. Мен өзүм ошол китептин үстүндө канча жыл окуп, канча жолу иштесек дагы, мен дагы деле анча-мынча карап окуйм. Ичинде тест бар, анча-мынча өзүм кирип алып, ошол тестке өзүмдү текшерип көрөм. Мен кандай атамын да?
мен кандай күйөөмүн деп кээде өзүмө баал коюп тест бар өзүм текшерип көрөм. Кээде жетпей калат. Анан кийин кээде өзүмдү түзөшүм керек экен, оңдошум керек экен деп кээде ушинтип оңдойбуз да. Ошол сыңарында мен ойлойм ал китеп ар бир үйдө туруш керек. Кыргызстан Ислам университети ушул студенттер менен гана чектелбестен ар бир үйдө, ар бир айылда ушул илим билим жетсин деп ушул китеп окуу конкурсун уюштуруп келет. Быйыл 2 бөлмөлүү үй койгонбуз. Бир чоң мүмкүнчүлүк. Китеп окуйсуз, анан кийин шаардын так борборунан эмне 2 бөлмөлүү үй аласыз. 3 китептен конкурс болот. Күчөөнөн биринчи орундар чыгат, чучкулак тартылат, бирөөсү үйдү алат, калгандары 50 миң, 40 миң, 30 миң акчалай сыйлык алат. Негизги максатыбыз үй эмес, негизги максатыбыз ушул элди, журтту ушул үй алайын, акчалайын деп кичине китеп окуп калса, китеп илим билимге кичинекей бир даамын татып калса, бала, студент, анан нар жагын өзү тартып кетет. Биз кээде ушул илимдин билимдин даамын тата албай жүрөбүз. Китеп окуганын даамын тата албай жүрөбүз. Даамын татып алган адам ал китепсиз жашай албайт. Ал окубаса тура албай калат. Даамын татып алган адам ал өзү издейт. Намаз окуган адам кээде таштап коюшу мүмкүн да, бирок даамын татып алганда ал баары бир күн болбосо бир күн кайра келет алчы. Анткени даамын таткан. Даамын татып алган адам сөзсүз ал кайра айланып келет. Садака берген адам садака берип жүрүп бере албай калышы мүмкүн да, бирок ал садаканын эгерде даамын татып алса, бирөөгө бакытты тартуулап өзү бактылуу болгонду үйрөнүп алса, ал сиз бербе десеңиз дагы жок болбойт, өзүңө керек десеңиз дагы акыры берилмей жүрүп бере берет. Анткени ал даамын таткан. Ошо сыңарындай биздин негизги максатыбыз жаштарга кичине багыт берип коюу, кичине ушу илимдин, билимдин даамын таттырып койсок, ушундай бир жакшылыкка жетип калабызбы деген чакырык менен Кыргызстан Ислам университети илимге, билимге чакыруу баатында быйыл ушундай 3 китептен конкурс жарыялаганбыз. 28 ноябрга деп койгонбуз сынакты. Бирок 27 ноябрь күнү шайлоо болуп калат экен. Балким бир жума ар жакка жылышы мүмкүн. Октябрдын баштарында, декабрдын баштарында эмне сынак болот. Ошого чейин даярдансаңыздар болот. Ушул илимге, билимге өзүңүздөр эле эмес, үй бүлөнү, жакындарды, балдардын ушул илимге, билимге даамын таттырышыбыз керек деп ойлойм.